Эсептеле туугандар, Бишкек шаары бүгүнкү күндө 3 эсе өстү. Буга чейинки жердин аянты 15.000 гектарды түзгөн болсо, азыркы аянты 51.000 гектарды түзүп атат. Буну менен эмне айткым келет? Бишкек шаары өнүгүп өсүп атат, кичинекей өзүнчө шаарчалар, микрорайондор курулуп атат. Дал ошол микрорайондордо эле курулуп башталган кезинде центрден узак деп көпчүлүгү маани беришкен эмес. Бирок качан ошол шаарчалар жана райондор өнүгүп өскөндөн кийин ал жактын баасы центрдин баасынан да кымбат боло баштады. Бул деген сөз туугандар, сиздер азыркы өнүгүп өсүп аткан райондорго, мындайча бир-эки домго эмес, өсүп өнүп аткан целый бир районго салынып атат го. Ошондой жерге акчаңыздарды вложение кыла турган болсоңуздар, буюрса ал жактын дагы келечеги кең деген сөз да. Ошону менен бирге эле биздин мына ушул Түндүк 1 деген кичи районубузду сиздерге сунуштап кетмекчибиз. Жана айткандай эле Бишкек шаары 3 эсе өстү. Кайсыл жакка өсүп атабыз көбүнчө билесиздер. Бишкек шаары Түндүк менен батыш тарапка карап өсүп